Өлкөдөгү ири базарларда жана соода комплекстеринде иштеген соодагерлердин ишин жеңилдетүү үчүн биринчи кезекте базар ээлери ижара акысын кеминде 2 эсе арзандатышы керек. Ошол эле учурда алар сатуучуларга тийиштүү шарттарды түзүп берүүгө милдеттүү. Бул тууралуу УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев билдирди. Төраганын айтымында соодагерлердин ККМге байланыштуу нааразычылыгынын келип чыгышына аларга салык боюнча так маалыматтардын жетпей жатканы, айрым тараптардын жеке кызыкчылыгы себеп болууда. Мындан улам соодагерлерге түшүндүрүү иштерин күчөтүү зарылдыгы айтылды. ККМди орнотуунун негизги максаты салык чогултуу эмес, тескерисинче көмүскө экономиканы ачыкка чыгаруу, контрабандалдык товарларды алдын алуу экендигин белгилеген төрага коомчулукка кайрылып, айрым тараптардын жеке кызыкчылыгынын курмандыгы болбоого чакырды. Аны менен катар мамлекеттик салык кызматынын жетекчилиги менен чукул жыйын өткөрүп, базарларда митингдерди уюштурууга тиешеси бар адамдарды аныктоо тапшырмасын берди. Ошондой эле ири соода жана оюн зоок борборлорунун ээлери тарабынан кирешелерди жашыруу фактыларын аныктоо, салык кызматкерлеринин арасында коррупцияны жана паракорчулукту жоюу милдеттерин катуу койду. Теманы кесиптешим Гүлдана Момунова улантат. Мамлекет ошол жерде базарда иштеген адамдарга керек болсо контейнерлерди бекер берип коебуз. ККМ кирип калган болсо эртең салык инспекторлор взятка ала албай калышат. Баарын сууруп чыгып туруп, мойнуна илип туруп базарларды мамлекетке кайтарып коебуз. Ошол именно бай адамдарга налог төлөтүүнү биз мындан ары жумушка киргизишибиз керек. Акыркы 2 жумадан бери нааразычылыктарды жаратып жаткан салык реформасына байланыштуу бир катар маанилүү жагдайларга УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев да үн катты. Мындан ары салыктык реформаны ишке ашырууда карапайым соодагерлерге эмес, тескерисинче миллиондорду бастырып көшөгө артында олтурган байларга, тагыраагы базар ээлерине катуу чара көрүлөт сыягы. Анткени Камчыбек Ташиев өлкөдө 30 жылдан бери ири соода борборлорун башкарып, эбегейсиз байлык топтогон эң бай адамдарды ачык атады. Алар кимдер? Аскар Салымбеков 2005-2010 жылдары Жогорку кеңештин 3 жана 4 чакырылыштарынын депутаты, Дордой ассоциациясынын ардактуу президенти. 2006 жылдан бери Кыргызстандын базарлар, соода ишканалары жана тейлөө тармагы ассоциациясынын төрагасы. Мелис Мырзакматов 2007-2009 жылдары Жогорку кеңештин 4 чакырылышынын депутаты. 2009-2013 жылдары Ош шаарынын мэри болгон. Чолпон Султанбекова маркум депутат Баяман Эркинбаевдин жубайы. 2010 жылы Республика саясий партиясынан Жогорку кеңештин 5, 6, 7 чакырылыштарынын депутаты. Турсунтай Салимов Мадина ЖЧКсынын башкы директору. 2010 жылы КСДПК фракциясынан Жогорку кеңештин 5 чакырылышынын депутаты болгон. Курманбек Байтереков 2010 жылга чейин Нарын облусунун Кочкор районунун акими, Ак суу базарынын ээси. Камчыбек Жолдошбаев 2005 жылдан бери Жогорку кеңештин депутаты, 5 сары соода комплексинин ээси. Бишкектеги Ош базарында ири соода жана спорт комплекси бар. Кубатбек Байболов Жогорку кеңештин 3 чакырылышынын депутаты. 2010 жыл ИИМ министри, андан соң башкы прокурор кызматын аркалады. Аскар Салымбеков менен биргеликте Борбор Азиядагы эң чоң базарлардын бири болгон Дордой базарын негиздеген. Аберон ири соода компаниясынын ээси. Эльвира Сурабалдиева Кудайберген автоунаа базарынын башкы директору, учурда Жогорку кеңештин депутаты. Чыңгыз Алканов Кыргызстандын Португалиядагы ардактуу консулу, Алкан базарынын башкы директору. Оба, жогоруда ататылган жарандар бир эле базарга ээлик кылбастан майлуу сүттүү кызматтарда олтурушкан жана дагы деле олтурушат. Алар соодагерлерден ижара акысы үчүн очойгон акчаны алышат. Деген менен карапайым сатуучуларга ага жараша шарт түзүп бербегени өкүнүчтүү. Мындан улам Камчыбек Ташиев сатуучулардын жагдайын эске алуу менен ижара акысы жок дегенде 2 эсеге азайтылышы керектигин талап кылууда. 30 жылдан бери базарларды ээлеп отурган базар ээлери ошол жерде иштеп аткан жөнөкөй адамдарга, сатуучуларга жакшы шарттарды түзбөсө, өздөрүнүн баягы арендаларын азайтпаса, элдер менен эсептешпей турган болсо, анда базарларды биз мамлекетке кайтарууга толук бойдон өзүбүздүн саясий эркибиз жетет. Ошо базар ээлеринен төлөбөгөн налогторун, ошол жерден жашырган акчаларын баарын сууруп чыгып туруп, мойнуна илип туруп базарларды мамлекетке кайтарып коебуз. Мамлекет ошол жерде базарда иштеген адамдарга керек болсо контейнерлерди бекер берип коебуз.
Базардагы абал чындыгында кейиштүү экенин соодагерлер да жашырышкан жок. Алар Ташиевдин айткандарын толугу менен кубатташат. Анткени алар базар ээлерине $600 $3500 чейин ижара акысын төлөшөт. Деген менен баасына жараша кыйратаарлык шарты деле түзүлбөптүр. Шарт жок, мына турат ушундай суукта светти кээ бирөөнө берет, кээ бирөөнө бербейт. Кимде акча бар, ошого свет берет. Свет берилбейт. Даже ütүк сай албайбыз мына жакта, ütүктөй албайбыз свет коюп. Ошо территориясын көрдүңөр Дордойдун, бардак жолдор оңдолгон эмес. Аренда хозяйкалар чүрүгөн жок. Булардын өздөрүнүн группасы бар экен. Группадан сүйлөшүп туруп эле. Сен бирдеке деп сүйлөй турган болсоң, уже сени чыгарып берет да. Негизи актабай атабыз. Азыр соода жок, такыр эле токтоп калды. Бул жактан хозяиндарын негизи мамлекетке каратыш керек да. Ошо каалагандай ценаны коюп, ар кимдер ар түрдүү ценада азыр. Мындан улам УКМК төрагасы президент Садыр Жапаровдун тапшырмасынын негизинде соодагерлерге жагымдуу шарт түзүп берүү максатында ар бир базардагы ижара акылары тыкыр текшерилип, ыксыз көтөрүлгөн баалар көмүскөдөгү жашыруун базар саясаты ачыкка чыгаарын маалымдады. Базарда иштеп аткан жөнөкөй сатуучуларды эмес, жөнөкөй сатуучуларга тийбегиле. Жөнөкөй сатуучулар сатсын, базарын кылсын, иштесин, акчасын тапсын, бала чакасын баксын, биз ага шарт түзүп беришибиз керек. А базар ээлеринин бекиткен арендаларды ыксыз көтөргөндүгүн текшергиле. Ар бир контейнердин арендасы канча болуп атат? Керек болсо ушу мамлекеттик чоң кызматтарда иштеген мамлекеттик чиновниктердин базарларда көптөгөн контейнерлери бар. Ошолорду алып чыккыла. Мына ошондо элибизге түшүнүктүү болот. Бүгүнкү күндө мамлекет эмес, мамлекет элди кыйнап аткан жок. Ошол базар ээлери элди кыйнап атат. Салык төлөбөйбүз, ККМге каршы болгон эмес. Булар тамырынан бери, түп тамырынан бери чукуп чыгыш керек. Булар 91-жылы төрөмөс прихватизация кылганда канча береле киши миңдеген гектар жерди алып койгон, азыр четинен кертип сатып байып атат. Карапайым эл түшүнбөйт да булардын олигархтардын кылып аткан саясатын. Булар карапайым эл ошолордун колунда курал болуп атат да. Ташиевдин мындай билдирүүсүнөн кийин бир катар ири базарларда ижара акысы арзандатылды. Маселен, Дордой Дыйкан соода базар комплексинин жетекчилиги салык реформасын ийгиликтүү ишке ашыруу максатында базардагы ижара акысын 30%дан 50%га чейин арзандатканын маалымдады. Аны менен катар Ош базарында да баалар төмөндөтүлгөн. Президентибиз менен өкмөт башчысынын орун басары Камчыбек Кыдыршаевдин жүргүзүп аткан иштерин колдоо жүргүзүп, биз да ушундай жардам берели, элдерге, кардарларга түйшүк түшпөш, кыйналбаш үчүн биз дагы баягы өзүбүздүн базарда ижараны биздин ишкерлерге 30%дан 50%га чейин арзандатуу иш чараларын көрдүк. Мисалы айтканда 15 000 сом төлөгөндөр азыр 12 000 сом, 11 000 сом төлөп калат. 5 000 төлөгөндөр 2,5 000 сом төлөп калышат да. 3 000 төлөгөндөр 1,5 000 төлөп калышат, ушундай. Байкап көрсөк, көпчүлүк соодагерлер жаңы электрондук салык салуу системасы ККМ боюнча толук маалыматы жок болгондуктан ар кандай түшүнбөстүктөр жаралууда. Ал эми аларга түшүндүрүү иштерин албетте салык кызматы жүргүзөт. Деген менен аталган инспекциянын айрым кызматкерлери өз кызыкчылыгын ойлоп, салык саясатына терс көлөкөсүн түшүрүп жатканы айтылууда. Ошолор алдын ала түшүндүрүш керек эле, алдын ала барып окутуш керек эле, алдын ала ушул иштерди жүргүзүш керек эле. Аны үчүн атайын өкмөттөн убакыт бөлүнгөн. Бирок көптөгөн салык инспекторлор мына ушуну жасаган эмес. Кээ бир салык инспекторлор муну жасагысы да келбейт, атайлап жасашпайт. Себеби ККМ кирип калган болсо эртең салык инспекторлор взятка албай калышат. Мына алардын өзүнүн жеке кызыкчылыгы. Мындан улам УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев жаңы салык саясаты боюнча мамлекеттик салык кызматынын жетекчилиги менен кеңешме өткөрүүгө да жетишти. Анда тийиштүү жетекчилерге соода жана оюн зоок борборлорунун чыныгы кирешесин ачыктоо, митингтерди уюштурууга тиешеси бар адамдарды аныктоо жана салык кызматында коррупцияны жоюу боюнча бир катар тапшырмалар жүктөлдү. ККМды мамлекет ар бир сатуучуга бекер бериш керек. Биз бекер беришибиз керек. Бул тартип деген болот. Мамлекеттин тартиби болуш керек ушуга. Ушуга көнүшүбүз керек.
Элди курал кылып өз кызыкчылыгын ойлогон тараптар ККМди шылтоо кылып коомчулуктун башын айлантууга аракет кылган учурларда болуп жатканы айтылууда. Мындан улам төрага Ташиев коомчулукка кайрылып, айрым тараптардын кызыкчылыгынын курмандыгы болбоого чакырды. Ошол эле учурда бийликтин азыркы саясаты карапайым элди кыйноо эмес, тескерисинче аларга бейпил жашоо тартуулоо жана Кыргызстанды өнүккөн өлкөгө айлантуу экени белгиленди. Гүлдана Мумунова, Майрамбек Абдибелал уулу, Күндеми жыйынтык программасы үчүн.